Мен Одноклассникте бармын да. Эмне үчүн жазышат ойлонуп деле көрүп турмун. Серьезный иштерди кыласың да. Заманбап жана кызыктуу кесиптер тууралуу көп нерсе билгиңиз келеби? Бирок кызыктай суроо жаткандан уяласызбы? Эч кабатыр болбоңуз, биз барбыз. SMM специалист деген бул социал медиа маркетинг деп коет аңгыз тилинен алганда. Кыргызча жалпак тил менен түшүндүргөндө соц тармактарды пайдалануу, көтөрүү, мисалы бир бренд болсо ошол брендти жайылтуу, кайсы бир компанияны элге таанытуу соц тармактар аркылуу ошол жумуштардын баарын SMM специалист кылат. Анын көбүнчө максаты бардык соц тармактарга пост жазуу, паблик даярдоо, контент план түзүү, ар кандай тексттерди жазуу, сүрөттөрдү тартуу, видеолорду тартуу дагы кирет. Канчалык SMM күчтүү болсо, мыкты болсо, ошол компания, ошол бренд өйдөрү көтөрүлөт да. Мен өзүм SMM специалистиден самоучка деп коет го, өзүм эле үйрөнүп алган болчумун. Биздин SMM деген жумуштан кетип калып, анын ордуна иштей эле анан ары улап кеткем. Эч кандай курстарды окуган эмесмин, бирок азыр мен байкап жүрөм, Бишкекте дагы көптөгөн курстар бар. Ошону кыргыз тилинде, орус тилинде кимге кандай ыңгайлуу болсо, кандай курстар экенин так билбейм, бирок Инстаграмдан, ошол эле же болбосо Гуглдан, Фейсбук аркылуу издеп тапса болот. Курс окуп, же болбосо аябай кызыкса, ошол кесипке өзү эле жеке эле үйрөнүп алса болот. Азыр YouTube'да көптөгөн сабактар бар, ошол жактан карап, Инстаграмдан деле атайын SMMдер өзүнүн постторун жазайт, ошол кантип SMM болуш керек экен, ошолордон карап үйрөнүп алса, SMM болуп иштесе болот. Азыркы учурда аябай гифтер көп болот. Мисалы үчүн бизде Бишкекте эле ырчылар, ар кандай компаниялар өздөрүнүн гифтерин уюштурат го. Гифке катышса болот, бирок мисалы үчүн 100 000 же болбосо 50 000 же болбосо 10 000 катталуучу алып келген гифтерге көп мындай орусча айтканда рисковать этпей эле коюш керек да. Анткени ал катталуучу келгенден кийин ал кайра кетет, анан сиздин статистикаңыз мурункудан ылдый түшүп, мындай доо кетиши мүмкүн да, охватка же болбосо показдаргачы. Эгерде 5 000 же болбосо 3 000 подписчик алып келе турган гифтер болсо, аларга катышып берсе болот. Анткени ал көп сиздин статистикага таасир бербейт да. Бирок мүмкүн болушунча өзүңүз эле живой подписчик топтогонго аракет кылыш керек. Бул дагы мисалы ошол баракчага карата эсептелинет. Эгерде жаңылыктардын посту болсо, кандайдыр бир эми Instagram баракчасы болсо, ал жакка жаңылык чыккан сайын чыгарып туруш керек. Бир күндө 20-30га чейин кетип калышы мүмкүн, ондон үйдөчү. Эгерде сиз магазин болсо, кийим саткан же болбосо ошондо бир күндө 2 пост же 3 пост эле чыгарыш керек да. Көп чыгара берсең, анда сенин катталуучуларың тажап кетип калат. Ошон үчүн аз-аздан чыгарганга аракет кылыш керек. Кандайдыр бир салондуку же болбосо окуу курстарынын Instagram баракчасы болсо, бир күндө 1 пост жетиштүү болот. Бирок посттон кийин сторис да бар да, сториске болсо көбүрөөк чыгарып турса, ал дагы пост сыяктуу эле кызмат аткарат, же болбосо азыркы учурда сторис посттон дагы көп кызмат аткарып берет да. Жок, мен бирок азыр көбүнчө SMMдер фриланс болуп иштешет, фрилансер болушат. Мен болсо бир эле жердин SMM болгон үчүн офиске келип иштеп турам, башка да жумушум болгондуктан. Эгерде сиз 2-3 баракча алып алып ошолордун баарын жетишем десеңиз, фрилансер болгонуңуз ыңгайлуу. Бул учурга байланыштуу дагы көбүнчө SMMдер фрилансер. Мен Одноклассникте бармын да. Инстаграм, Телеграм жана башка, мисалы TikTok чыкты, анан көбүнчө ал эски мурунку соцсеттерди унутуп калышып, катталуучулар аз да, бирок ал жерде деле өзүнүн аудиториясы бар. Ал жерден деле мисалы үчүн таанышып, же болбосо бир товарын сатып, өзүнүн жаңылыктарын жарыялап аткандар дагы бар да. Менимче уят эмес. Азыркы учурга чейин Mail.ru поштаны колдонуп келебиз, Одноклассникин деле колдонгусу келгендер колдоно берсе болот. Комментарий жазгандардын баары эме, мисалы үчүн кандай постко комментарий жазышат. Кээ бир посттор бардыгын көз карашына туура келбейт да. Ошон үчүн жини келген комментарийлер жазышы мүмкүн. Бирок аларга
маани берип деле кереги жок. Эмне үчүн жазышат ойлонуп деле көрбөптүрмүн. Адамдын өзүнөн болсо керек деп ойлойм. Жакпаса жаза берет же чындап эле ачуусу келип жазат болгону аларга мындай сабырдуулук менен мамиле кылыш керек. Анткени анын ою, аны дагы сыйлап коюш керек. Биздин страницада 120 миңдей катталуучу бар, өзүмдө болсо 1000 бир нерселер катталуучу бар. Анткени мен өзүмдүн баракчамды өнүктүрбөйм. Ал жакты карабайм деле. Ал жеке баракчам болгондуктан досторум менен жазышканга, жолсо досторумдун сүрөттөрүн көргөнгө же стористерди киргизилген үчүн эле пайдаланам. Эгерде мен өзүмдүн билгенимди өзүмдүн баракчама колдонуп, аны өнүктүргөнгө аракет кылсам, мүмкүн катталуучулар көп болмок. Пенсияга чыгыш үчүн азыр канча стаж керек? 20-30 жылда керекпи? 20-30 жыл эсемен болуп иштеш. Чыкса болот, анткени биз деген патент төлөп иштейбиз. Кыргызстанга мисалы соцфондко налоговый акча төлөйбүз. Ошол аркылуу сен стаж топтоп, кийин пенсияга чыгам деп максат кылсаң болот. Бирок элестете албайм мен. Канча тапкысы келсе ошончо тапса болот. Мисалы үчүн сиз аябай көп акча тапкыңыз келсе, 2-3 баракчаны алып ошого жараша иш кылсаңыз болот. Өзүңүздүн ишиңизди мындай маңыздуу кылып жасасаңыз, ошого жараша акча аласыз. Канча подписчик топтосоңуз, канча товар сатсаңыз же болбосо, сиздин баракчаңыз канчалык активдүү болсо, ошого жараша акча төлөнүп калат. Ошондуктан көп акча тапкыңар келсе, көбүрөөк иштеш керек, анан акча таба берсе болот. Бирок болжол менен СММдер Кыргызстанда 20 миңден өйдө табышат. Бирок канчалык айлык акы жогору болсо, ошончолук жоопкерчилик көбүрөөк болот, көбүрөөк мындай серьезный иштерди кыласың да. Ар кимдин өзүнөн болушу мүмкүн.